мамлекеттик тил бардыгынан ыйык, бийик. Кайсы мамлекет болсун, өзүнүн тилин, өзүнүн каада салтын сыйлаш керек да, урматташ керек. Ошол эле убакта мамлекетте жашаган башка тилдүү, башка улуттагы адамда биз эркин сыйлап аларды тең аталышыбыз керек. Алар да мамлекеттик тилди өз тилинде билиш керек. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйынында жалаң кыргыз тилинде сүйлөгөнү чоң талкууга жем таштады. Көпчүлүк анын мындай саамалыгын колдоп жатышат. Башкы прокурор Курманкул Зулушев мырза бир азаматтык кылды да. Элдин үмүтүн актады, тилегин орундатты, келечекке болгон ишеним болду. Мына мамлекет тил мыйзамын кабыл алынганына быйыл 31 жыл болчу болсо, дагы ушул тил деп келаттык эле көрсө болот экен. Бийлик башындагылар эле аракет кылса, буюрса болот экен да. Буга чейин албетте азыркы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров мырза дагы Россиянын телеканалдарына мамлекет тилде бербедиби? Демек, баары ушул карап турушат жетекчиликтен. Буюрса телевизион келечеги жакшы болот, бирок баарыбыз албетте жапатырмак аракет кылышыбыз керек да. Бирок калктын айрым орус тилдүү бөлүгү буга кооптонуу менен карап жаткандай. Себеби узак жылдар бою расмий тилге өзгөчө орун берилгенине алар көнүп калышкан. Андыктан Кыргызстанда туруп кыргызча сүйлөгөн алар үчүн өөн учурай баштаган. Өз өлкөсүндө туруп башка тилге артыкчылык берген көрүнүш бизде эле болсо керек. Анын айынан жада калса, коомдук жайларга барганда да өз тилибизде караокеде ырдай албай калган деңгээлге жеттик. Почему? Таковы условия компании. Эне тилибизге катардагы жарандар эмес, чоңдор, элге үлгү боло турган депутаттар кайдыгер мамиле жасап, ири жыйындарда билбесе да орусча чалып сүйлөп, элге күлкү болгон жагдайлар бар. Ал эми өткөн парламенттик шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүндө партиялар көчөгө илген көрнөк жарнактардын маани-маңызы тургай, тамгалары да ката жазылган учур орун алды. Мунун баары өлкөдө мамлекеттик саясаттын өз деңгээлинде жүрбөгөнүнөн болуп келген. Кыргыз тилинде сүйлөөгө муктаждыктын жоктугу буга чоң себеп. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бул багытта аракеттер күчүнө киргенин айтууда. Тилди өнүктүрүү боюнча комплекстүү программа кабыл алынып, ал 21 октябрда күчүнө кириптир. Билим берүү тармагында мамлекет тилди окутуунун методологиясын, философиясын, методикасын, технологиясын өркүндөтүү маселеси каралган. Ошол эле мезгилде акырындык менен билим берүү түзүмдөрүндө өзгөчө башталгыч, орто, жогорку кесиптик билим берүү тармагында кыргыз тайпаларын ачуу. Орто мектептен, бала бакчадан баштап докторантурага чейин билим берүү түзүмүн мамлекет тилде өткөрүү маселеси күн тартибинде турат. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда илим мамлекет тилде сүйлөш керек. Бирок том-том кылып программаны кабыл алып коюу менен маселе чечилбей турганын буга чейинки практика көрсөттү. Андыктан калктын калың катмарына, өзгөчө ири шаарлардын тургундарына таасирдүү боло тургандай кылып, кыска-нуска, түшүнүктүү онлайн сабактарды телеканалдарда уюштуруу, социалдык тармактар аркылуу тилди элдин аң сезимине сиңирүү аракеттери зарыл болуп турат. Бул үчүн тил маселесине кайдыгер карабаган жарандар жапа тырмак көмөк көрсөтүүсү зарыл. Ал эми аткаминерлер өздөрүнүн бул боюнча жоопкерчилигин сезип, элге үлгү боло турган мезгил келди. Зуулдаган мезгилдин азуусунан арачалап элиңди сактап калар келаткан кесепеттен, жолунун аранынан арачалар, рухсуздук сүрүлүүдөн алып калар. Чагылгандай азаматтар барсыңарбы? Чал кеч татаал заманда элим деген. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.